Арбаңыздар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мен урматтуу бул жерде турган кыргыз эли каймактары деп айтсам жаңылышпайм, агалар, эжелер. Кылын карыткан кыргыз элибиздин эч убакта учукуру болгон эмес. Кайсыл гана доор болбосун, кайсыл гана учур болбосун. Өзүнүн элин башкарган улуу инсандары, акылман ойчулдары, дүйнөнү кылыч менен эмес, калем менен багынткан улуу калемгерлери, элинин башына кыйын иш, караңгы түн түшкөндө элинин коргогон баатырлары болгон. Айтар элем, бүгүнкү күнү дагы биздин ата бабаларыбыздын, ошол убакта апаларыбыздын бизге калтырган жакшы изи менен, эмгек жолу менен, ошол адамдарда болгон адамдык баалуулуктарды эске алуу менен бүгүнкү жаштарды тарбиялай турган, үлгү боло турган бул насаатчы катары деп айтсам жаңылышпаймын. Ал эми биз бүгүнкү ушул кандай десем, жаштар менен ушул улуу муундардын ортосунда курактап отуруп, мен айтмакчы элем, бүгүнкү күндөгү учурдун жаштары дагы улуу муундардын жолун эң мындай татыктуу улантып кетет деген ишеничтемин. Анан учурдан пайдаланып, ушул коомдун жана бүгүнкү насаат теледолбоорунун уюштуруучуларына өзүм атынан терең ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиздер. Сиздерге ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, ылайым жараткан өзү колдоп, дайыма ийгилик жандап жүрсүн. Ал эми жергебизде болсо, тынчтык, турукчулук болуп, быйылкы жыл ийгиликтин, жакшылыктын, молчулуктун жылы болсун. Дайыма барууңузга рахмат.